Экология боюнча 900 миллион сом каралган, көбүнчө эмгек акы. Бирок Бишкектеги мына биз көрүп атабыз, экологиялык катастрофага биз баратабыз. Шул боюнча бюджеттен кандай чаралар болот? Бюджеттен акча көрсөтүлгөн эмес да. Мүмкүн биз түнкү сааттык тарифтерди субсидирование кылабызбы, Монголиядай, башка өлкөлөрдөй? Көчө күнү Бишкек шаарында смог боюнча семинар өткөрдүк. Билебиз, бул өтө көйгөйлүү маселе смог. Азыр мен ниеттерди угуп атам да, өкмөттүн позиция так жок. 20-жылда анда экологиялык абалы терс болот. Туурабы? Эми кыйынчылыктар бар. Премьер-министр жооп берсе жакшы болот эле. Биз Өкмөттүн позицияны так айтып.